Көгілтір көл жээгинде Залкар ойчул жана акын Жусуп Баласагындын 1000 жылдык мааракесине арналган эл аралык илимий практикалык жыйын өттү. Ага кыргызстандык окумуштуулардан сырткары чет өлкөлүк белгилүү түрколог, археолог жана этнологдор катышты. Илимий шерине Кыргызстану, Чыгыштану, фольклор жаатында изилдөө жүргүзгөн окумуштуулардын соңку жылдардагы жаңы табылгаларды илимий чөйрөгө киргизүүсү үчүн маанилүү мүмкүнчүлүктөрдү жаратты. Жусуп Баласагын Борбор Азиядагы ислам ренессансынын күзгүсү конференциясы илимий чөйрөгө түрк элдеринин тарыхындагы жаңы ачылыштарды киргизүүгө багытталган. Жусуп Баласагындын Куттуу билим деген китеби чыккан. Ал китеп президенттин жеке колдоосунда чыгарылды. Ал которгон Козубеков Төлөгөн агай оригиналынан которгон. Китеп аябай мындай баалуу татыктуу чыккан. Ал китепти да сиздерге мурас фонду аркылуу алсаңыздар болот. Чыгаан акын философ Жусуп Баласагын араб поэзиясынын түрк элдеринин фольклорун жакшы билген. Ал 1015-жылы Баласагын шаарында туулган. Ойчулдун эң негизги китеби Куттуу билим 1069-70 жылдары жазылып, карахандардын ажоосу Табгач Богра ханга берилген. Анда орто кылымдагы чыгыш элдеринин акыл насааты чагылдырылган. Бийликтин ээлерине арнаган эмгек. Айнаган. Силер ушул кут алуучу билимден билим алгыла. Элге кандай мамиле кылганды, эл карапайым элге кандай мамиле кылыш керек, мамлекетти кандай башкарыш керек. Жусуп Баласагын жана Махмуд Кашкары баштаган түркү тилдүү элдерге орток болгон улуу жазуучулардын, көсөмдөрдүн, ойчулдардын калеминен жаралган адабиятыбыз менен биздин адабиятыбыздын казынабыз байып келген. Бул китепте 11 кылымдагы билимдүү, илимдүү түрк тектүү элдеринин моралдык, нравалык түшүнүктөрү, укук жана мамлекеттик башкаруу тууралуу ойлору камтылган. Эң негизгиси ошол принциптер азыр да актуалдуу дешет окумуштуулар. Кыргызстанда ар кыл университеттерде, окуу жайларда, китепканаларда жана башка маданият чөйрөлөрүндө Жусуп Баласагындын 1000 жылдык мааракесине арналган ар кыл иш-чаралар былтыртан бери уюштурулуп келет. Алмазбек Атамбаевдин колдоосу астында өткөрүлүп жаткан бул жыйын эл аралык илимий чөйрөнүн өзүнчө бир ысык көл шериндеси катары эсте калат деп үмүттөбүз. Конференция жыл сайын өткөрүлүп келген Кыргыз каганаты, Карахандар каганаты жана башка түрк мамлекеттеринин тарыхына жана маданиятына арналган эл аралык илимий жыйындардын 5-си. Казакстандан келген катышуучулар жалпы түрк элдеринин ойчулу Баласагындын 1000 жылдыгына арналган иш-чаранын уюштуруучуларына ыраазычылыгын билдирди. Мурас коруна жана президент акимчилигине осы быйылгы 2016-жылда Алмазбек Атамбаев Мырза Жусуп Баласагындын 1000 жылдыгы деп өзү бекитип берген болатын. Сонун аясында мына Кыргызстанда өткөн жылдан бери көптөгөн иш-чаралар, бас косуулар, конференциялар өтүп атыр. Жолугушуунун соңунда Кыргызстануу көйгөйлөрүн, кыргыз жана түрк мамлекеттүүлүгүнүн тарыхын эл аралык деңгээлде изилдөө, жаңы илимий жетишкендиктерди калк арасында кеңири жайылтуу, эл аралык илимий байланышты өркүндөтүү, жаш адистерди даярдоону жакшыртуу сыяктуу бир катар сунуштардын негизинде резолюция кабыл алынды. Нургүл Саматова, Алмаз Нурманбетов, Коомдук, 1 канал.